ошону айтып атабыз. Бизге тас көрсөтүп, айылдардын баарын камсыздап берип, эртең мугалим өткөндөн кийин жапа чекпей турган болуп, кепилдик кылып, проектин алып келип өткөнү, депутаттарга келип түшүндүрүп, картасын коюп бардыгын конкреттүү түрдө айтып берсин атабыз. Туура силер чечим кабылдадыңар, протоколго түштү. Ошол протокол менен бизге барат. Ошол жерде биз элдин пикирин мен келген үчүн мен айтам алар. Элдин талабы, элдин мүдөөсү ошол өтөбүз деген болду дейбиз. Бирок биздин чыгарган чечим бүгүнкү күндүн эмес. 10 жыл, 50 жылга силерге кесепети тийбей турган болсун деп депутаттар ошого колдонуп атат. Мэрия өкөр бердикпи? Эми азыр аларга жараксыз болуп калыптыр. Аларга жараксыз болуп калды. Мен сиздерге жыл башында өткөрүп берип атканда колдон келишинче чийип көрсөтүп бердим эле. Жердин үстүн сөз кылып атабыз, урматтуу депутаттар. Жердин түгүндө маселе бар. Менин кесибим ушул тармак. Жердин түгүндө маселе болуп калат десек болбой колдоп бергенбиз, туурабы? Эми жердин түгүндө мен айтканда маселе болуп калды. Бул жерге аларга уруксат бербей аттыр. Себеби бул жерде бир пласка түшкөндө алар да көп скважина чүрөт да. Фактически жетпейт, ага дагы бизге да жетпей калат. Бул шахматтын түрүндө скважиналарды орнотуш керек да, эреже боюнча. Ошон үчүн буларга уруксат бербей атат. Жана айтып атпайбы, ар кандай сөз болуп калды депчи. Токтомой колдоп бердиңиздер, рахмат. Эми ал жердеги кампа бизге керек болгон үчүн биз аны кайтарып алып атабыз да. Мыйзамдар боюнча өткөрүү бул чоң процесс экен да. Анын документтери, госакт жасалыш керек, акцияга түзүлүш керек, баардыгы мындай өтүш керек экен. Ал нерсе болбогондуна байланыштуу мыйзам боюнча биз өзгөртүү киргизип койсок болот экен, өзгөртүү киргизип колдотуп алдык. Эми андан кийинки этап бар да. Ал жерде бизде өткөрүп берерде эми бири-бирибизди күнөөлөштүн кереги жок. Бирок ошол эле учурда ар кандай сөздөр айтылып калган. Ошон үчүн азыр айтып коюш керек. Коом астында дагы, эл астында да, депутаттардын астында. Себеби элде туура эмес маалыматтар болгон. Кызыл Октябрдын элине барганда ham жакшы дагы, жаман дагы сөзүн угуп келгем. Ошондой позиция менен өткөргүлө деп эл айтып аткан. Эми элде толук кандуу маалымат болгон эмес. Ошон үчүн биз элге дагы туура түшүндүрүшүбүз керек, жол жобосун. Экинчи, төрага азыр добушка салып берсе, ал бизге өттү да. Бизге өткөндөн кийин мен өткөндө айткандай, алны биз самочок менен жанагы эмеге улашыбыз керек, линиягачы. Анын аралыгы биздин скважиналар жаңы да. Анан алар Союздан калган жаңы скважина иштеп атпайбы, экөөнүн аралыгы 100 метр экен. Ошондуктан 100 метр, бул жакта 2 линиясы бар. Бирөөсү шириген, бирөөсү жакшы. Ошо 100 метр аралыкты уласак, биз жаңы скважина менен жана кампага суу айдай алабыз. Анан ошону улап туруп, ушул моментте 24 саат, аз Кызыл Октябрдтар 1-2 саат, 3 саат, 1 күн, 2 күндөн суу чыгарып атыптыр эми 2 күн аралыгында. Биз толук кандуу суу берсек болот, мүмкүнчүлүгүбүз бар. Эгер 100 метрди жаңы улай алсакчы. Экинчиден биз 1400 метр бул жанагы кампага чейин аралык. Эски линиясы бар. Ошол жерди казып барып, жаңы турбаны улап, жаңы насоска өзүбүздүкүнө бөлгөнгө. Кайра келетін обратный жанагы эмени турбаны таштай келсек, ошол эле бир линия менен түтүккө улап коебуз дагы, жана насос деген эмеден кутулабыз дагы, самочокко өтөбүз. Ошо менен Кызыл Октябрь, Кудай насип кылса, Абук, Саябук, 1-Май, Боз, Генго деген маселелердин бүт баары ошол өргөнгө түзүлгөн. Чечилет дагы, иншалла чечилет деп атабыз да. Себеби адистерден сурасак, ошол туруктуу басым болуп калат. Эми ал кампа бизге жарайбы же жарабайбы деген вопрос бар да. Кечээ акимчиликке барганда дагы ошондой сөз болуп атты. Мына Улуу ака ошол жерде өзү чуркап көрүп жүрөт. Ал кампа бизге жарайбы, жарабайбы деген го. Актап айтты, силерге жарабайт, эмне кыласыңар деп. Ошон үчүн биз өлчөтүп, адистерди алып келип, ошо курган адам. Бизге берген катында 835 метрден жогору болуш керек кампаңар деп атат. Себеби ошол уровеньден жогору болсо суу силерге жарайт деп атат кампа. Аны өлчөтсөк 838 метр экен. Алардын айтышы боюнча бизге еще как жарайт ал. Тем более сонун жарайт. 500дүк ал. Ошон үчүн азыр төрага азыр добушка салса, эми ал принципиалдуу болуп калды. Биз өткөрүп алдык да. Бирок Кызыл Октябрдын элин суу менен камсыздайбыз, түтүктөрүн жаңылайбыз, баардыгын калып келебиз, гүлдөп кетет деген сөздү биз берген эмеспиз да, туурабы? Элге ким берген ошону? Элге кантип ушулар маалымат берген? Алар жөнүндө бизге эч ким айткан эмес да убагында. Ошон үчүн ошо адамдар барып элге туура түшүндүрүш керек. Эртең жергиликтүү кеңештер эле кайра эле күнөөлүү болуп калбашыбыз керек. Кимден сураган болсо ошолордон сурап талап кылып алсын. Биз бирок ошону камсыздайлы деп атабыз да, Кызыл Октябрды эле четте калтырбайлы деп атабыз. Алар башка жерден сурап атат, беребиз. Эгер ошондой жаңылай турган укугу болсо, мүмкүнчүлүгү болсо, алар кылыш керек.
сөз берген болсочу. Ал экинчи этап менен карала турган нерсе. Ошондуктан азыр 1400 метрди тездик менен принципиал болуп калган үчүн буну улап суу берип коюшубуз керек да. Ошого мына Көлөгөн ишканасы азыр долбоорун даярдап атат, канча кетет, кандай жок, кайсы методика менен кылат, ушуга протокол тапшырмай ошону улаштырууш жагын мына азыр добушка салайлы дагы, тезирээк уласын, ошону иштетели да алгандан кийин.